Президент Садыр Жапаровдун 3-4 декабрда Пакистан Ислам Республикасына болгон мамлекеттик сапары аяктады. Сапардын биринчи күнүндө мамлекет башчысы Исламабад шаарындагы аэрокосмостук илим жана технологиялар боюнча улуттук парктагы аскердик көргөзмө менен таанышты. Садыр Жапаров сапарынын экинчи күнүндө Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф менен тар жана кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Тараптар саясий, соода-экономикалык жана транспорттук логистикалык тармактарда эки жактуу кызматташтыкты андан ары өнүктүрүүгө, ошондой эле энергетика, инфраструктура жана маданий-гуманитардык өз ара аракеттенүү жаатында биргелешкен долбоорлорду илгерилетүүгө тиешелүү маселелердин кеңири чөйрөсүн талкуулашты. Андан соң экономика, деңиз портторун пайдалануу, билим берүү, саламаттык сактоо, маданият, айыл чарба, туризм, энергетика, юстиция жана укуктук маселелер тармактарында кызматташтыкты кеңейтүү жаатында кол коюлган документтерди алмашуу аземи болду. Ошол эле күнү Садыр Жапаров менен Шахбаз Шариф Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы инвестициялык диалогго катышты. Бизнес форумдун катышуучуларына Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн ачып берген толук маалымат берилди. Пакистан менен соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү келечегине өзгөчө көңүл бурулду. Мамлекет башчысынын сапарынын алкагында Пакистандын президенти Асиф Али Зардари менен тар жана кеңейтилген форматта сүйлөшүүлөр өткөрүлдү. Соода, экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты тереңдетүү, транспорттук логистикалык байланыштарды өнүктүрүү, ошондой эле маданий гуманитардык өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү маселелери талкууланды. Кыргызстан менен Пакистандын ортосунда соода экономикалык өнөктөштүгүнүн дараметин ишке ашырууга толук шарттар бар десем жаңылышпаймын. Урматтуу достор, Кыргыз Республикасы Евразиянын чордонунда жайгашып, Европа менен Азиянын ортосунда көпүрө катары маанилүү ролду ойной алат. Себеби Кыргызстандын географиялык, стратегиялык жайгашуусу өтө ыңгайлуу. Эгер Кыргызстан менен Пакистан транспорттук, транзиттик жана башка жагымдуу шарттарга ээ болгон механизмдерди колдонсо, көп миллиондогон дүйнөлүк рыноктарга бири-бирине жол ачары шексиз. Биз Пакистандын ишкерлери менен виртуалдык активдер тармагында дагы кызматташууга даярбыз. Эл аралык чейин анализ индексине ылайык учурда Кыргызстан криптовалютаны кабыл алуу боюнча дүйнөдө 19-орунда турабыз. Урматтуу премьер-министр мырза, Пакистандын бизнес чөйрөсүнүн ардактуу өкүлдөрү Кыргызстандын жетишкендиктери жана ар түрдүү тармактарда инвестициялык потенциалы менен таанышуу үчүн Пакистан ишкерлерин Кыргызстанга келип кетүүгө чакырамын. Кыргызстан Пакистан менен мазмундуу жана өз ара пайдалуу өнөктөштүк курууга даяр экенин билдиребиз. Сөзүмдүн соңунда сиздердин кереметтүү өлкөңүздөргө боордош Пакистан элине бакубатчылык, тынчтык жана гүлдөп өнүгүүнү каалаймын. Мамлекет башчысы Кыргызстандагы медициналык университеттерде 8000ден ашуун пакистандык студент билим алып жатканын баса белгиледи. Буга байланыштуу ал тараптар бүтүрүүчүлөргө Кыргызстанда да, Пакистанда да эркин иштөөгө мүмкүндүк берген адистерди сертификациялоонун биргелешкен механизмин түзүү боюнча макулдашканын билдирди. Соңунда Садыр Жапаров Кыргызстандын жетишкендиктери жана ар түрдүү тармактарда инвестициялык потенциалы менен таанышуу үчүн пакистандык ишкерлерди Кыргызстанга келүүгө чакырды. Кыргызстан менен Пакистандын бизнес форумуна фармацевтика, туризм, маалыматтык технологиялар жана тоо-кен тармагы, медицина жана логистика чөйрөлөрүндө иштеген 80ге жакын компаниянын өкүлдөрү катышты.